Кыргыз Республикасынын президентинин 2022-2027 жылдарга карата улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жарлыгынын, ошондой эле Кыргыз жараны программасынын алкагында эл ичи өнөр кенчи маданий иш чарасы өткөрүлүп жатат. Дал ушул айыл аймактан чыккан чеберлер, ууздар, усталар ушул жерге келишип, өздөрүнүн өнөрлөрүн ушул жерде тартуулашып, ошондой эле чыгарган колдору менен жасаган буюмдарын көргөзмөгө коюшту. Президентибиздин улуттук нарк населди калыбына келтирүү деген маанидеги указына ылайык биз унутта калып кеткен, унутта калбаса дагы баягы активдүүлүгү төмөндөй баштаган кыргыздын нукура кол өнөрчүлүгү, кыргыздын буюм тайымдары, устачылык, зергерчилик сыяктуу өнөрдү кайрадан көтөрүп, бир Кыргызстанга, дүйнө элине ушу биздин ушул өнөрүбүздү даңгызалоо иретинде, экинчиден айылыбыздагы ишкер, ууз, айым агаларыбызды жасаган эмгектерин башка коомчулукка көрсөтүү, алардын ишин даңгызалоо иретинде ушул иш чараны уюштуруп жатабыз. Улуттук нарк ааламдашуу жана сан ариптештирүүгө карабастан кадыр баркты жана ар намысты, айкөлдүктү жана адилеттүүлүктү, абийирди, боорукердикти сактаган жана талыкпай эмгектенген көчмөн жоокердин улуу мыйзамы. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн биз руханий жактан өнүккөн, билим деңгээли жогору, элибиздин тарыхын мыкты билген, башка элдин наркын, үй бүлөлүк баалуулуктарын жана ишенимдерин сыйлаган, этностор аралык мамилелерди урматтаган, башка тилдерди билген, тышкы жана ички чакырыктарга туруктуу болгон кыргызстандык жаранды тарбиялашыбыз керек деп жазылат жарлыкта. Мына ушуларды эске алуу менен айыл аймактын аялдар кеңеши бул иш чаранын демилгечиси жана уюштуруучусу болуп калды. Совет айылынын кеңештеринин аялдарынын курамынын эмесинде эмгеги да ушул тамак аштардын баардыгы ушул сары көйнөк кийген байбичелер, кыз келиндер менен бирдикте ошону айылыбыз менен ушуларды жасадык. Бул каякта Кыргыздын унутулуп калган азыр такыр желбеген тамак аштарын эстетип, ошону кийинки муундарга алып кетиш үчүн ушул мына олобу, быжы, мынабу таруу дегенде азыр такыр дээрлик жебей калбадыкпы? Тарууну кууруп, майга, каймакка көптүрүп, ушул деген аябай эски тамактарда, мына нандын болсо түрлөрү, мына көмөч нан, калама нан деген баардыгы, казан нан, ушул азыр оп-оңой эле духовкага, тигууга бышырып атпайбызбы? Ушунун баарын дандырга, колго, чокко бышырылды да ушул тамак аштардын баарычы. Анан мына дандыр казаннан аябай ширин, мына байбичебиз өз колу менен бышырды ушул нандардычы. Биз багы эң биринчи алгачкы түзүлгөндө ысырапкорчулук боюнча иш алып бардык. Ысырапкорчулук боюнча жанагы материал көтөрмөй, жоолукту көтөрмөй, эчтеке бир пайдасы жок жоолуктарды көтөрүп эле ушинтип жүрбөдүкпү? Биз ошону жоолуктарды, кийиттерди жок кылып, ошонун ордуна бир 50 сом болсо дагы түтүн, ар бир түтүн берели деп ушундан баштадык да, эң биринчи ишибиз ошол болду. Андан кийин жакшылык жамандыктарда айылда бир концерттик программаларды эметебиз. Анан биздин эң бир алгачкы чоң оор ишибиз ушул болду да. Ушул нерсени биздин Совет айылынын аялдар кеңеши уюштурдук. Ушул биздин мындай идеябыз болду да.
Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин 2021-2026 жылдары Кыргыз Республикасында кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясы жөнүндө жарлыгы да эске алынган. Эл тургундарынын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн улуттук саясатты калыптандырууга жаңы мамиле жасоо, жарандык бирдейликти жана туруктуулукту камсыздоого өбөлгө түзүүчү мындай иш-чараларды уюштуруу зарылчылыгы келип чыккандыгын байкоого болот. 2000 жылы баштап 2003 жылы бүтүптүрмүн. Ошондо Баткенде бир коголаң болуп кетти эле, көпкө чейин токтолуп калган. Биринчи кол ишим сайма. Андан кийинки саймаларым буларды сайып атам. Биринчи кол ишим ушул, сайма менен биринчи кол ишим. Ошо 2000 жылы баштагам. Кызыгып муну дагы. Калган эме да сизге? О, талант. Анан азыркы заманбап эмелерде могу саймаларды сайып жүрүп атам. Эми бул баарыбыз деле базарга да чыгып атат, бирок мен сата элекмин, өзүмө кылып атам. Саймаларды куруп атам. Анан бул туштурдуктан дагы аябай заказ берип, аябай көп курадык. Биздин айылыбыздын көбү алышты мындан төшөгү менен. Бул жерге биринчи эле черный петуния, анан геранын түрлөрү, золотая рыбка, красный огонь, анан хризантеманын түрлөрү, глобус, майский, анан петуния, ар түрлүү. Ушуларды алып келдим. Мен де көбүнчө ушу хризантемага, анан геранын түрүнө базым жазайын. Геранын 40 түрү бар. Анан бул жерге келгенде ушулар болуп калды. Канча жыл мурун илгерки сайылган сайма. Биз ошо чоң апалардын саймасын сактап отурабыз. Мына бөзгө сайылган, кол менен сайылган саймада эмгиче өңү да өчкөн жок, канча тагылып турат. Ушу боёгуна да таң калып атабыз. Анан сайган кишилерге да таң калабыз. Муну тиги Молдакматовалар сураган. Бир жолучу ушундай саймалар барбы деп. Бирок биз эстелик катарында алып жүрүп атабыз. Буга сакталганына бир 50 жылдай болуп калды. 65-жылы сайылыптыр. Ошондон бери сакталып атат. 70 жылдай болуп калды. Сактап келатабыз, апабыздын эмеси. Андан кийин бул дагы ушул биздин айылдын кол өнөрчүлөрү илгерки саймаларды гана айтып атам. Калганын сиздер өзүңүздөр көрөсүздөр. Могул дагы мына болгар саймасы деп коет. Илгерки суулукка сайылган ар бир эмесине мондой болуп сайылган саймада бул үчөө тең илгеркилер. Өрүк комуз кургатып, кытка көп убакыт талап кылат да, көп менен талап кылат. Жасалган комуз. Бул токтолдун комузу, көп ушундай эмесет, жактырышат, ушундай комуз жасап бер деп чалып. Көбүнчө ушундай эметип калышты. Кээ бирлери мындай эмес. Бул сөнирни. Мен ат жабдык. Кайыштан өзүм кайыш ийилеп, жасап тигем, айылга тигип сатам. Мындай аттын уюшкандарын жасайм, коостоо ар кандай. Жаш балдардыкын, мындай коостойм. Чоң кишилердикин мындан башкача кылам. Така, орок, сорок, жер айдаганга сокко жасайм. Агент жасайм. Темирчиликтен бүт кылам эмесе, буюрса. Кетмен мындай дискадан, курш немеден. Токтоол райондук администрациясы, райондук аялдар кеңеши, маданият бөлүмүнүн өкүлдөрү күбө болгон бул иш-чарада унутулуп бара жаткан дөөлөттөр, улуттук нарк насилди азыркы муунга таанытууда улуттук тамак аштардын түрлөрү, кол өнөрчүлүк, чеберчилик, жыгач, темир устачылык, айтор эл ичинде кандай улуттук өнөр болсо, бардыгы ушул жерде көрсөтүлүп жатты. Соңунда айыл аймактын каржылоосунда эч ким кур калган жок. Эмгектер калыс бааланып, дипломдор жана акчалай байгелер берилди. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022-2027 жылдарга карата улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү улуттук программаны бекитүү тууралуу жарлыгынын алкагында уюштурулуп жаткан элдик көркөм кол өнөрдү камтыган эл ичи өнөр кенчи 2022 жарманкенин уюштуруу өткөрүүдө активдүү катышкандыктары үчүн Бел Алды айыл өкмөтүнүн аялдар кеңеши алкыш менен сыйланат.